Кыргызстанда акыркы жылдары өзүнүн жакындарынан запкы жегендердин саны өстү. Ага байма-бай интернет желелерине чыгып жаткан видео тасмалар өзү далил. Тилекке каршы статистикага таянсак, алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар. Бүгүнкү күндө мындай жосунсуз окуялардын алдын алууга карата бир катар иш-чаралар жүргүзүлгөнү менен коомго сиңимдүүлүгү жокко эсе. Мына ошондуктан да бул багытта мыйзамды күчөтүү мезгил талабы болчу. Жопко тартылып, айып пул төлөп чыгып кетип аткан болсо, азыркы бул мыйзамда уже чыга албайт. Айып пул менен эле кутула албайт. Бул мыйзам баягы сөзсүз жоопкерчилиги баягы катуу болуп, анан ошол баягы үй бүлөлүк зордук зомбулук күйөөсү же аялын урарда ойлонуп баягы иш кыла турган катаал мыйзам кабыл алынганы биз үчүн, коомчулук үчүн, аялдар үчүн дагы жакшы болду. Тийиштүү мыйзамдар күчөтүлгөнү менен учурда Жалал Абад облусунун аймагында кордук зомбулук көргөн жарандар үчүн убактылуу башкалык кылуучу бир гана Каниет борборунун эшиги ачык. Анткени менен ал жерде да болгону 2 гана керебет бир кичинекей бөлмөгө коюлган. Кээде мындай учурлар болуп калат. Кече эле бир кыз 2 келинди чыгардык, 2 баласы менен зорго батышты да ал жерде эптеп, бир кроватька 2ден жатышып. Ошондой учурда бизге кичине кыйынчылык болуп калат. Эмнелерибиз, бөлмөбүз кичинекей, жатаканабыз аля жок, жанагы оор ситуацияга кабылып, көзү чачырап, бараарга жери жок болгондо алябыз жок кабыл алабыз алардычы. Зордук зомбулук көргөн жарандар үчүн Жалал Абад шаарында артыраптуу шарттары менен кайрымдуулук борбору иш жүргүзүп келет. Анткени менен анда түнү көрдү каралган эмес. Биз сунуштадык мэрияга то, что кризисный центр, ошо именно зомбулукка кабыл алган жаш балдар ата-энеси, то есть энеси баласы менен. Ошо боюнча кризисный центрибиз жок, жанагы имаратыбыз жок болгондугунан ошо боюнча кайрылдык элек. Кудай кааласа 2024-жылга аракет кылып оны өткөзүп аракет кылабыз ачканга. Маалыматка алайык, өткөн жылы Жалал Абад облусу боюнча өз жакындарынан корду көргөндөрдүн саны 100дөн ашкан. Катталган иштердин көпчүлүгү тараптардын жарашуусу менен аяктап, өндүрүштүк иш кыскартылган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын берген маалыматына алайык, мындай фактылар көбүнчө Сузак, Нокен, Токтогул жана Чаткал райондорунда көп катталган. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыгадыров, жаңылыктар үчүн.